Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Мен астыдагы видео менен эмнени бөлүшкүм келди. Мен Каппадокияга бардым. Силер ойлогон Каппадокия шаарлар учкан жер. Бардыгыңыздардын оюңуздарга Каппадокия дегенде ошол башка шаарлар келет. Жок, негизинде андай эмес экен. Түп деген айыл эмес, килтеген шаар. Ал шаарлардан сырткары өтө көп кызыктуу жерлер бар экен. Ошондуктан мен силерге бул видеону сунуштайм. Акырына чейин көрүңүздөр. Эгер видео жаккан болсо, лайк басып, астына өзүңүздүн оюңуздарды кетсеңиздер жакшы болот. Ошентип бизди алып кеткенге трансферди күттүк. Мындайча айтканда автобусту күттүк. Автобус келди, биз кофебизди ичип, жолубузду уладык. Жана водительге айттык: "Эй, курсагыбыз ачты, токто. Завтрак кылып алайлы" деп, эртең мененки тамактанууну кылдык. Мынакей биздин эртең мененки тамагыбыз. Биздин анан чайыбыз да келди. Бул байке өтө сонун кырыт экен. Биздин чайыбызды бат-бат алып келип берди. Жана биз Оресин хан деген эски зданияга келдик. Ал жерде болсо өзгөчө тарыхка бай, кылымдардан кылымдарга калган тарыхый жерлер бар экен. Биз да ошол ой менен ичине кирсек, мондай базар кылып алышыптыр. Базарда ошого окшогон сүрөттөр, мындайча айтканда эстеликке катары сатыла турган нерселер сатылып атыптыр. Анда эмесе биз жолубузду улайлы деп Кая шээрине келдик. Бул жерде өзгөчө тарыхка бай 12 этаж жердин алтына кирген подземный город бар экен. Биздин заманга чейин кылымдарда бул жерде гректер жашырынча чыккан экен. Өтө акылдуулук менен курулган шаар чындыгында эң мыкты деңгээлде курулган. Себеп бул жерде өзүнүн канализациясы бар. Жана жердин астына аба алып кирүү үчүн ходдор да коюлган. Мурундасы бир ход болгон, же болбосо 2 ход болгон. Бул 2 ход менен кирип, көптөгөн жерлерге барса болгон, жер алтындагы жолдор менен. Душмандар келсе да бул жерде эч ким таба алган эмес. Себеп өтө кылдаттык менен курулган шаар. Жана бул шаардын астында Султан Сулеймандын күйөө баласы болгон Ибрагим Пашанын өзүнүн кичинекейинде жашаган үйү бар. Жана ошондой эле өзү салдырган мечит, дагы бир ошого окшогон курулуштарды көрсөк болот. Бул жер лабиринт сыяктуу жайгашкандыктан гидсиз кирүүгө болбойт. Себеп адашып кетишиңиз мүмкүн. Бул жерде жашагандарга витамин D жетишкен эмес. Тагыраак айтканда, күндүн нуру жеткен эмес. Жердин астынан чыкпай, кышын, жазын, жайын ушул жакта жашагандыктан D витамини аз болгон. Ошондуктан бойлору кичинекей болушкан. Андан ары жолубузду уладык. Биз түштөнүүгө бардык. Ал жерге барсак, мондай жакшынакай атмосфера тосуп алды. Атмосферасы менен кошуп бизди мондай жакшынакай шоу программа менен тамактандырды. Кесечени же болбосо чоподон жасалган идишке эт салып, этти бышырышат экен. Түшкү тамактан чыгып, биз шаардын үстүнөн көрөлү деп дал ушул жерге келдик. Эт жеп сусаганбызбы билбейм, айтор апельсинден аябай көп ичтик. Иче бердик, ал байке бизге бере берди, а биз иче бердик, ал байке бизге бере берди. А бул жер болсо Невшехир шаарында жайгашкан. Невшехир шаарындагы тарыхый жерлерден. А бул орус эжебиз бийиктиктен коркпой сыр бербей турду. А бул орус эжебиз болсо сыр да берген жок, коркпойт да экен. А мен да коркпой бул жактан видео тартып койдум сиздер үчүн. Каппадокияда жайгашкан бул жердин биздин тилде которулганда аты өзүн жасоо болуп которулат экен. Себеп бул жердеги тоолор өзүн форматын жасайт экен. Андан ары биз күндүн батышын тосуп алууга бардык. Мындайча айтканда закат.
Бул эшикти ачып да көрдүм, жаап да көрдүм, бирок эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Бирок чындыгында айлана чөйрө абдан кооз десем жаңылышпайм. Ошентип күндүн да батышына саналуу мүнөттөр калды. Ошентип күн да батты. Биз уйкуга отелге келдик. Бул таңкы 5-теги көрүнүш. Шарлар учууга даярданууда. Бир саатка жакын даярдыктан соң мындай көрүнүшкө ээ болдук. Бул биздин гид, аты Евгений. Баса, бул биз жайгашкан отель. Дуру отели. Мындайча айтканда, бул чыныгы турецкий дизайнда жасалган өтө мыкты отель экен. Мен өзүмдү гаремде жүргөндөй эле кыялдандым десем болот. Эртең мененки тамагыбызды алып, биз эң акыркы калган шаарларды көрүп отурдук. Бул жер болсо панорама 3. Мындайча айтканда, биздин 3-чү панорамабыз. Бул жерден да көрүнүш абдан кооз экен. Мени эч ким тартпай койгондуктан мен өзүмдү өзүм тарттым десем болот. Бул кыз Шаолиндин карындашындай эле сүрөткө түшүп жатты. Бул эже Шаолиндин эжеси окшойт. Бул кайрадан мен. Биз Учисарга келдик. Учисарда эски тарыхый адамдардын калган жеринде дагы деле жашагандар бар. Учисардан соң биз Безада деген магазинге келдик. Бул магазинде бизге кофе берди. Лукум берди. Лукумдун экинчи түрүн да берди. Бере берди, ала бердик, жей бердик. Аларга да беришти. Лукумдун башка түрүнөн дагы берди. Кызыл лукум берди. Бул магазинден баарын тапсак болот. Безаданын ичинде өтө көп нерсе бар экен. Мен грипп болуп ооруганыма байланыштуу алар мага ушундай нерсе беришти. Аны 3 жолу жыттаган соң мурдумду ачып салды. Ал мята окшойт. Безада дүкөнүнүн ичинде атыр тапсаң болот. Толгон
балкой дары чөптөрдү, дары чайларды тапсаң болот. Биз Байзада магазинден чыгып, жолубузда согушта жардам эткен иттердин эстелигин көрдүк. Бул алабай ити согушта өтө чоң жардам берген дешет. Жолубузда заправкага токтодук. Ал жерде мындай жакшынакай кооз жаратылышты көрсөк болот. Машинага бензин койгуча биз бир аз эс алдык. Ошентип күн да кечкирди, биз өз үйүбүзгө кайра кайтып келдик. Мына ошентип биздин турубуз аягына жетти.